Бардык документтери так таза колдо экен туугандар. Новополовкадан таза 3,5 сотук жер аянтында жайгашкан 4 бөлмөлүү үй толук шарты менен болгон шашылыш түрдө сатууга чыкты туугандар. Суу свети бар, газ тартылып келинген. Бул дарекке келүү үчүн сиздер Бишкек тараптан келе жатканда Азия чоң гипермаркети бар туугандар. Ошонун жанынан эле Школьная көчөсү менен бир 400-500 метр кирсеңиздер кайра ушул биз турган Мамет Эмин ата көчөсүнө буруласыздар. Бир 100 метр келсеңиздер оң тарапка бурулган ушул Игилик көчөсү 39А дареги болуп калат туугандар. Мечит, мектеп, бала бакча жакын, көчөгө интернет кабелдери тартылып келинген, ар бир столбада жарыктандыруулар орнотулган туугандар. Жүрүңүздөр, бир катар сиздерге көрсөтөйлү. Баасы $90,000 сүйлөшүү жолдору бар. Ээсинин номери описанияда турат, чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Көчө тарабы ушундай песка блок менен тосулган. Бул тараптан калиткадан үйгө кирсеңиздер болот. Кааласаңыздар, бул тарабында чоң воротасы дагы бар туугандар. Жүрүңүздөр, ушундай арчаларды отургузуп да кооздоп коюптур. Кире бериш жайы ушундай брусчатка басылган. Үйүнүн жан тарабында дагы кошумча курулуштары бар. Бурчта сыртка жатканасы жайгашкан. Жүрүңүздөр, бир катар көрүп келели, анан үйдүн ичин дагы сиздерге көрсөтөбүз. Үйүн астында жүзүм дагы өсүп турат экен туугандар. Бир 10-15 күндө жүзүмү дагы бышып калат экен. Бул бурчта сыртка жатканасы жайгашкан. Бул жагында эки чоң черешня бактарагы, анан бул тарабында бир түп алмасы, бир түп өрүгү. Өрүгү дагы бышайын деп калыптыр туугандар. Ушундай. Бул тарапта ошо сырткы жайкы жазгы ашканасы, эки чоң очогу, газ плитасы орнотулган, ичи кенен туугандар. Анан бул тарабында болсо чакан болгон склад бөлмөсү дагы бар экен туугандар. Ушул воротадан, чоң воротадан киргизип бир 2 унааны кенен баткырсаңыздар болот. Кенен батат экен. Бул жагына газондорун дагы эгип коюптур туугандар. Жүрүңүздөр, эми үйдүн ичине кирели. Үй сонун экен, жылууланган туугандар. Жалпы жылытуу системасы отопление менен. Мынакей бул жагында топкасы жайгашкан. Мынакей. Топкасы. Печкасынын үстүнө бачогун дагы орнотуп коюптур туугандар. Ушул бачокко суу ысып турса, ысык сууну дагы пайдалансаңыздар болот экен. Үйдүн ичине кирели, жүрүңүздөр. Только көмүр менен газ тартылып келинген, газ котелин коюп туруп, газ менен жылытсаңыздар дагы болот үйдү. Кире бериш жайы, коридору туугандар. Гардеробный мебели турат. Киргенде эле ушул эки канаттуу эшиктен киргенде чоң конок бөлмөсү туугандар. Ушул чай иче турган стулдары бул тарабында узун болуп жайгашкан, жумшак мебелдери, обойлору дагы көзгө жакымдуулары жармаштырылган, эки чоң люстрасы коюлган, бул тарабында ТВ зонасы дагы бар туугандар. Анан эң негизгиси үйдүн ажатканасы менен жуунуучу бөлмөсү өз-өзүнчө экен. Бул жакта раковина, унитазы, андан бери келгенде бул жагында жуунуучу бөлмөсү, ваннасы, сушилкасы орнотулган туугандар. Ушул эле туш тарапта бул тарабы кухня бөлмөсү, кирме чыкма болгон спальня бар. Бул жагында стиральный машинкасы, раковинасы, кухня мебелдери орнотулган, чай иче турган стулдары. Бул тарабында ошол спальня бөлмөсү, ата-энелер уктоочу бөлмөсү, 2 кишилик диваны турат, бир детский диваны, кийим сала турган шкафтары, кыскасын айтканда бардыгы бар экен. Андан ары бул жагы туугандар, детский бөлмө катары колдонулат, пластик терезеде жылытуу батарейкалары орнотулган. Бул тарабында болсо мебелдери дагы турат туугандар, гарнитуралары. Бул жагында ТВ зонасы дагы бар. Ушундай туугандар, үйдүн жалпы полдору ламинаттан, баасы $90,000 кеми бар деди туугандар. Таза 3,5 сотук жер аянты. Анан газ тартылып келинген туугандар, суу свети бар. Ушундай толук шарты менен болгон үй туугандар, кыскасын айтканда. Бардык документтери так таза колдо, ээсинин номери описанияда турат. Чаласыздар, сүйлөшөсүздөр, сиздер менен тез кабар болду. Лайктан басып, комментарийден жазып, дос тууган группаларга бөлүшүп коюңуздар. Ассаламу алейкум.